Урматтуу бир тууганым, бүгүнкү темабыз биринчиден Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу айтып бүтүрүү, толугу менен жеткирүүдөн ажизбыз. Пайгамбар жөнүндө жарым саатта бир нерсе айта албайбыз. Бирок сахабалардын жашоосундан бир канча үзүндүнү силерге берсек мүмкүн, иншалла, ошол үзүндүдөн улам жүрөгүңүздөргө пайгамбарыбызга бир мухаббат түшөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерсени эч качан унутпа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйүү биздин динибиз боюнча парзу айн болуп эсептелет. Кайталап жатам, тууганым, эч качан унутпа. Пайгамбарыбызды, динибизди сүйүү эмне болуп эсептелет? 5 вакыт намаз кандай парз болсо, ажылык кылуу кандай парз болсо, зекет берүү кандай парз болсо, түшүнүп атасыңбы? Расулуллахты сүйүү да ошондой парз болуп эсептелет. Бул Алла Тааланын бизге берген буйругу болуп эсептелет, туугандар. Маселени көп чаржайыт кылып туруп, түшүнүксүз бир абалга алып келүүдөн силерге бир аят окуйун. Ошол аяттын негизинде иншалла бир-эки сахабанын өмүр жашоосундан силерге бир үзүндү беребиз, иншалла. Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсү, туугандар, Али Имран сүрөсүнүн 31-ci аятында Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтат: "Кул, эй сүйүктүм, эй менин сүйүктүм." Аллах субханаху ва тааля пайгамбарыбызга, туугандар, сүйүктүм деп кайрылган. Эч бир пайгамбарга мындай кайрылган жок. Эч бир пайгамбарга. Расулуллах айтат: Алланын эң сүйүктүүсү менмин дейт. Бирок мен эмне кылбайм? Аны менен мактанбайм деген. Ва ана хабибуллахи ва ла фахр дейт. Мен Алла Тааланын эң сүйүктүүсүмүн, бирок мактанбайм дейт. Ошон үчүн кул, айткының, эй сүйүктүм, эй хабибим деген сөз. Эй сүйүктүм, айткының, кимге айткының? Сенин жанындагы болгон сахабаларга айткының. Кул ин кунтум, биринчи сахабаларга айткының. Кийин болсо, кыяматка чейин мусулмандар, канча мусулман келе турган болсо, ошолордун бардыгына айткының, эй Мухаммад. Ин кунтум тухиббун Аллаха. Эгерде силер Алла Тааланы сүйөм десеңер дейт. Ин кунтум тухиббун Аллаха. Алла Тааланы сүйөм десеңер, фаттабиуни, анда мени ээрчигиле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айт, эй Мухаммад, эгерде силер Кудай Тааланы сүйгөн болсоңор, чындыгында мен Алланы сүйөм десеңер, анда кимди ээрчигиле дейт? Фаттабиуни, мен ээрчигиле. Кимди ээрчийбиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ээрчийбиз. Бирок бул аяттын маңызында муфассирлер айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бул фаттабиуни деген сөздөн, мени ээрчигиле деген сөздөн жалаң гана ээрчүүнү түшүнө турган болсок, анда бир да мусулман бул буйрукту аткара албайт дейт. Бир да мусулман бул буйрукту аткара албайт. Себеп дегенде, жашоодо сахабалардан башка бир да мусулман жок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн 100% аткарсын. Бир да мусулман жок. Ошон үчүн эмне деп айтылды? Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир гана сүннөтүн тирилтип, ошол сүннөткө бекем болсо, Аллах субханаху ва тааля 100 шейиттин соогун жазып берет деген хадистер бекер айтылган жок. Себеп дегенде Расулуллахтын сүннөтүнүн бардыгына иттиба кылыш, ээрчиш биздин
Taqatыбызda, küçübüzde al nerse mümkün emes tuğanlar. Erçe albayбыз paygambarыбызды. Erçe albagandan keyin anda bul jerde fettebiuni degen sözdün manisi emne degende alımlar cevap beret. Bul jerde fettebiuni meni erçigile degen sözdün mani meni süygüle degen söz deydi. Meni süygüle degen söz. Rasulullah'ты süyü. Kim Kuday Taala'nı süygen bolsa, al Rasulullah'ты sözsüz türde süyet. Rasulullah'ты sözsüz türde süyet. Kim Rasulullah'ты süygen bolsa, al Kuday Taala'nı sözsüz türde süyet degen söz. Oşol sebepten Anas ibn Malik aytkan, bir günü sahabalardan birisi Hazreti Peygamberimize kelip ilayt, ya Resulullah deydi. Peygamberimiz aytat, ne oldu degende? Ya Resulullah, men seni karap durup oyga batıp atam. Sen tübölükte emessin ya Resulullah. Biz tübölükte emespis ya Resulullah. Erten sen de bul dünyadan kaytasın, biz de bul dünyadan kaytabız. Sağa Allah Taala kıyamatta özüңdün ordungdu dayardap koygon. Sen oşol jerge barasың. Abisçi, beyişke kireyizpi je kirmeyizpi. Oşonun gammını jep, oşonun kaygısın jaşap, men sağa karap ыйлап жатам, ya Resulullah. Men sen menen oşol jerde jolugam degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ыйлаба дейт. El mer'u ma'a men ahabba degen sözün aytat. El mer'u ma'a men ahabba. İnsan ahirette kimdi süygen bolsa, oşonu menen birge bolat deyt Peygamberimiz. Anas ibn Malik aytat. Bul Peygamberimizin aytılgan sözü boyunca Anas ibn Malik Hazreti Peygamber'den canından kiçinekeyden 10 yaşından başlap durup Peygamberimiz bul dünyagı közün jumganга çeyin birge bolgon sahabalardan birisi. Peygamber'in aytat, rivayatta aytılat. Peygamber'in namazına, Peygamber'in ibadatına sahabalar arasında en okşoşu olgan bul Anas ibn Malik dep aytışat. Sebebi Anas ibn Malik Peygamber'in tünküs jaşosun da görgön, ibadatın da görgön, zikrin da görgön, büt nersesin görgön. Canından emne ajragan emes Anas ibn Malik. Anas ibn Malik aytat, Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan 10 yıldan aşık Peygamber'e hizmet kıldım, birok bir da jolu. Anas, emne üçün men aytkan nersini atkaragan joksun? Dep bir de söz ukkan jokmun. Anas, emne sebepten bul nerseni mınday kılbadың dep bir de Peygamber'dan jemelöөнü ukkan jokmun deyt Anas ibn Malik radıyallahu anhu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jiti gülden da ciddi olgan. Bukhari Müslim'de hadisler var. Peygamber uktap жатқан учурда, тердеген учурда келип туруп, Peygamberimizin terin топтогондор болчу. Эмнеге мындай кылып атасыңар дегенде, ya Rasulullah, gülden da ciddi olgan senin oşol teriңe emne biz mübarek tabarruk dap koyobuz. Berekeleneli ya Rasulullah deyişi sahabalar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sululuğu Yusuf aleyhisselam'dın sululuğu ötüp ketken bolçu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dın yüzünün nuru Hazreti Ayşe enemiz aytat. Men tünküsün deyit, iğnege cipti Peygamber'din betinden çıkan nurdan ulan ötkör ötelem deyit Hazreti Ayşe enemiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din kolu deyit, dünyada kança cumşak kezdemeler var bolsa, içinde cibek dağın, cibekten de cumşak bolçu deyit. Aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytat. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed, biz seni alamlarga rahmat kılıp, mehrin kılıp jönöttük deydi. Merim bolgon Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din bir gana adab ahlakı emes, bir gana mamilesi emes, Peygamber aleyhissalatu vesselam'din insandık turuşu, kelbet tüzülüşü, Peygamber'din dene müçölörünün jumşaklığı, büt nersesi bir rahmat bolgon, bir merim bolgon. Hiç bir adam Peygamberimizden kıpında bir ıza tartkan emes tuğandar.
Пайгамбарыбыздан кыпын да бир ыза тарткан эмес. Пайгамбарыбыздын колу катуу болгон болсо мүмкүн ошол жерде назик болгон бирөө менен учурашып жаткан учурда колуну кармаганда, ошону кичине сыгып койгондо ыза тартып коюшу мүмкүн эле ошол инсан. Ошондон Алла Таала эмне дейт? "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Эй Мухаммад, биз сени ааламдарга мээрим кылып жөнөттүк дейт Алла субханаху ва таала. Маанилер, аяттын маанисин терең түшүнүш керек туугандар. Аяттын маанисин терең түшүнүш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бир гана момундарга мээрим эмес, капырларга да мээрим болгон. Себеби пайгамбардын келүүсү менен Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва кана Аллаху муаззибахум ва анта фихим". Ey сүйүктүм, сен алардын ичинде бар болгон чалык, ошол убакытчалык мен аларды азаптабайм дейт. Карасаңыздар, мен аларга азап жөнөтпөйм дейт. Мурунку коомдорго Алла Таала азап жөнөтүшкөн болчу, азаптар келген болчу, бирок пайгамбардын келүүсү азап токтоду капырларга. Момундарга болсо кандай сонун рахмат болду. Ишенген момундарга, мусулмандарга түбөлүктүү азаптан кутулган болдук пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсү менен. Элестеткиле, эгерде пайгамбарыбыз дүйнөгө келбеген болсо, биз кимге сыйынат элек? Биз кандай кулчулук жашайт элек? Биз Алла Тааланы тааныйт белекпиз? Биз кандай болот элек? Бир ойлоп көрсөңүздөр. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бул дүйнөгө келүүсү, эртең туулуусу бул өтө чоң шарапат биз үчүн туугандар. Алхамдулилла деш керек, биз пайгамбарыбыз бар. Алхамдулилла деш керек, биздин жолоочубуз бар, биздин устазыбыз бар, биздин сүйүктүүбүз бар, кыяматта биздин шапаатчыбыз бар, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Эртең кыяматта пайгамбардын адын алганда, Аллах субханаху ва таала биздин күнөөбүздү тарага салганда, күнөөбүз оор басканда, тозокко өкүм берилгенде пайгамбарыбыз айтат: "Я Аллах, бул менин үммөтүм" дейт. Алладан кечирим сурайт, үммөтүмдү кечиргиниң деп. Ошон үчүн азыр пайгамбарыбыздын барып Мадинасына барганда, баягы пайгамбарыбыздын раузасына жакындаганда, жаткан жерине жакындаганда, пайгамбарыбыздын минбарында бир хадис жазылып турат. Пайгамбарыбыздын бир сөзү жазылып турат ошол жерде. Бекер жазып коюшкан эмес. Пайгамбарыбызга жакындаган учурда салам берем дегенде сол жакта көрөсүң: "Шафаати ли ахлил кабаир" дейт. Менин шапаатым үммөтүмөн чоң күнөөлөрдү кылгандарга болот дейт. Пайгамбарыбыздын шапааты кимге болот экен? Иманын сактап калып, таухидти сактап калып, ширкке түшпөй, бидаатка түшпөй, бирок чоң күнөөлөр менен кеткен кулдарга болот. Ошол эле арак ичкен инсанга болот. Ошол эле зина кылган инсанга болот. Ошол эле урууга болот. Түшүнүп атасыңарбы туугандар? Аллахтын мээримин карасаңыздар туугандар. Алла Тааланын мээримин карасаңыздар, Расулуллахтын үммөткө болгон камкордугун карасаңыздар, менин шапаатым үммөтүмөн чоң күнөөгө баткандарга болот деп атат. Валлахи биз бактылуубуз. Биз өтө бактылуубуз туугандар. Бирок пайгамбарга үммөт болуш керек. Пайгамбарга үммөт болуш керек. Пайгамбардын кээ бир үммөттөрү бар, пайгамбар аларды тааныбайт. Сен менден эмес деп айтат пайгамбарыбыз. Ошол менден эмес деген жерлер жакшы билип туруп, пайгамбар алейхиссалату вассаламды үммөтү болууга аракет кылыш керекпиз. Демек, Анас ибн Малик айтып атат: Алла Таалага иман келтирүүдөн кийин бул биринчи бактылуулугубуз болгон дейт. Экинчи бактылуулугубуз дейт, пайгамбардын бул айткан сөзү болгон. Кайсы сөзү? Ал-мар'у ма'a man ahabba. İnsan kıyamatta kim менен birge болот? Сүйүктүүсү менен birge болот дейт. Ошондо Мадинадагылардын бардыгы той кылган дейт. Себеби биздин жүрөгүбүздө Алла Таала жана Алланын элчисинен башка эч бирөөгө сүйүүбүз жок дейт. Демек биз иншалла кыяматта Аллах жана Алланын элчиси менен болобуз деп айткан дейт. Бирок Анас ибн Малик айтат: ошондуктан мен Алланы, бул Анас ибн Маликтин сөзү. Ошондуктан мен Алланы, Алла Тааланы
Пайгамбарды Расулуллахты, Абу Бакырды Сиддикты, Умарды Фарук, Османды Алини сүйөм деген. Буларды сүйөм. Канчалык деңгээлде алардын амалын аткара албасам дейт Анас ибн Малик. Бул хадистен биз түшүнөбүз. Анас ибн Маликтин бул сөзүнөн түшүнөбүз. Пайгамбарга үммөт болуу биринчи пайгамбарга жүрөктө болгон өтө терең, аруу болгон сүйүү менен башталат. Сүйүү менен башталат. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүү үчүн эмне кылыш керекпиз? Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүйүү үчүн туугандар. Пайгамбарды ким сүйгөн болсо, чындыгында пайгамбарга ким ашык болгон болсо, ошолорду окуп, алар жөнүндө угуп, аларды сүйгөн учурда пайгамбарды сүйөбүз иншалла. Булар кимдер болгон? Булар туугандар сахабалар болгон. Булар сахабалар болгон. 2-3 сахабаны айталы иншалла. Абу Асма Шами деген бир сахаба бар болчу. Bir günü Peygamberimize келет, bayat kılat. Bayat degende kol beret Peygamberimize. Ya Resulullah senin dilinde kavul kıldım dep kol beret. Bayat bolğon bilesiңер. Sahabalar birden gelip Peygamberimize kol belişken. Ya Resulullah söz berебиз erkekçe. Sağa işendik, Allah'a işendik, kol bere atabız. Erkekçe. Biz erkekler de var go ошондой, biz kol berебиз. Erkekçe kol sıgabız, bir-biri sıgabız. Ошондой kol berişken, sıkkan. Kol berүү деп аталат. Kol berүү деп аталат бул, баяат деп аталат. Ант ичет ошол жерде. Ант ичкен Абу Асма Шами. Я Расулалла, мындан кийин мен туура жолдо болом, жаңылыш жолдон кайтам. Я Расулалла, сенин жолуңду бекем карманам деп сөз берет. Ошол сөздү бергенден кийин пайгамбарыбыздын баары колду кармайт да. Расулаллахтын колун кармагандан кийин өзүн жоготуп коёт. Өзүн жоготуп коёт. Сахабалар ошондой болгон туугандар. Кээ-бири кол кармаганда өзүн жоготуп койгон учурлар болгон. Кээ-бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам назарын баргы, назар. Пайгамбар көзгө мындай бир тиктегенде көтөрө албай ээсин жоготкондор да болгон. Кээ-бири ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүйлөгөн сөзүнүн уламы ээсин жоготкондор болгон. Расулуллах мубарак. Ошол сахаба кол кармагандан кийин айтат да: мен ант ичем Аллахка, валлахи дейт. Бул пайгамбарды кармаган кол мындан кийин эч бирөөнүн колун кармабайт деп сөз берет дагы өмүр бою бирөө менен да саламдашпайт кол менен. Сүйүүнү караңыздар. Сүйүүнү караңыздар. Субханалла. Ошол пайгамбардын колундагы жылуулук, ошол сезимдер кетпесин деди да. Эң акыркы кимди сезген болсо ошол пайгамбардын колу да. Ошол кетпесин деп. Карасаңыздар, ошону ошончолук сахаба баалаган. Абу Бакыр Сиддиктин сүйүүнү айтпай эле коелу туугандар. Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошончолук катуу сүйгөн туугандар. Өзүнүн өздүгүнөн эмне болгон? Сыйрылган. Пайгамбардын алдына келип туруп, мен Абу Бакыр деп айта алчу эмес Hazreti Абу Бакыр Сиддик. Бир күнү Hazreti Абу Бакыр Сиддик Hazreti пайгамбар келип ыйлайт. Абу Бакыр эмне ыйлап атасың дегенде, я Расулаллах, сен эмне мен өзүңдөн өзгө көрөсүңбү дейт. Эмнеге десе, минтип айтып турсаңар го дейт. Эмне дептирмин дегенде, мен ислам үчүн ким кандай мээнет кылган болсо, бардыгын мээнетин төлөгөнмүн Абу Бакыр Сиддиктан башка деп айткан экен. Hazreti Абу Бакыр Сиддик келип айтат ошол жерде, я Расулаллах, сен мени өзүңдөн өзгө көрөсүңбү дейт да. Башкача айтканда, сен кантип өзүңө бир нерсе төлөйт экенсиң дейт. Мен сенмин го, сен менсиң го, экөөбүз бөлөк эмеспиз го дейт. Эмнеге мен өзүңдөн өзгө көрөсүң дейт. Расулуллахты ошончолук катуу сүйгөн Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху кайсы жерде болбосо жанында пайгамбар жүргөндөй болот дайыма. Бир күнү келип ыйлайт Hazreti пайгамбар, я Расулаллах дейт. Эмне болду десе, Абу Бакыр Сиддик өтө ыйлачу. Билесиңерби? Hazreti Айша да каршы чыкканда, баягы пайгамбар оруп калган учурда Hazreti Абу Бакыр Сиддик чыгып намаз окутсун десе, Hazreti Айша каршы чыккан, жок, атамдын аркасынан күлүшөт, себеп дегенде атам намазга турса эле ыйлайт дейт да.
жок чыкпай эле койсун деп айтат. Hazreti Абубакыр Сиддик ошончолук жүрөгү жумшак болгон. Hazreti Абубакыр Сиддик бир күнү Hazreti пайгамбар келди, "Я Расулуллах" дейт да. "Мен кечиресиңер, ажатканага да бара албай калдым" дейт. "Эмнеге десе, "Я Расул, сен мени таштабай жатасың" дейт. "Ошол жерге басып мени ээрчип атасың сен" дейт. Чыкпайт. Оюнан чыкпайт, оюнан кетпейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошончолук пайгамбарды сүйгөн Алла Таала Hazreti Абубакыр Сиддикка "Изхума фил гар" дейт. "Сани юснейн изхума фил гар". Экөөнүн экинчиси баягы кайсы жерде болгон учурда, үңкүрдө болгон учурда эң шарапат үңкүр болгон окуясы туугандар. Үңкүр окуясында Абубакыр Сиддик ошол себептен Кур'ан-ы Каримде экөөнүн экинчиси деп айтып атат. "Ла тахзан инналлаха маана" аяты ошол кимде түшөт? Абубакыр Сиддик жөнүндө түшөт. Абубакыр Сиддик коркот да ошол жерде. Мушриктер келет, "Я Расулуллах, эгерде мен өлсөм эчтеке эмес, бир адам бар, бир адам жок. Мен өлөм кетем, бирок сен өлсөң үммөт жок болот, Я Расулуллах" дегенде ошондо "Ла тахзан инналлаха маана". Эй Абубакыр, капаланба, кайгырба, Аллах бизи менен дейт. Үңкүргө киргенде пайгамбар алейхиссалату вассалам менен кетип бараткан учурда хижрат маалында Абубакыр Сиддик бир алдыга чуркайт, бир аркага чуркайт. Эмне болуп атат дегенде, "Я Расул, коркуп жатам. Алдына өтүп кетем" дейт. "Аркасынан келип калып, аркасына чыгам" дейт. "Кайра коркуп кетем, алдынан чыгып калат" деп ошондой пайгамбар жалгыз болуп атпайбы? Пайгамбарды коргош үчүн Расулуллах баягы тоого чыгыш баргандар билет. Маккага иншалла насип кылганда баргыла, иншалла ошол көрөсүңөр. Чыгыш оңой эмес. Ошол жерде тегеренип кетти Абубакыр Сиддик радиаллаху анху. Үңкүргө киргенде, "Я Расулуллах, токтоп туруңуз, мен кирейин, анан сиз киресиз" деген. Кирип туруп чапан алат, жыртат, бүт тешиктерди тыгат, дагы бир тешик калып калат. Бир тешикке кызыл ашыгын такап коет Абубакыр Сиддик. Пайгамбарыбызга "Кириңиз" дегенде пайгамбар кирет. Эмне киргенден кийин эртеси таң аттыргандан кийин Hazreti пайгамбар көрөт, бир чапаны жок. Эмне болду десе, "Я Расулуллах, мындай болду" дегенде пайгамбарыбыз дуа кылат, өтө сүйүнөт. Ошол жерде билесиңер, Hazreti пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Абубакыр Сиддиктин тизесине жатып уктаган учурда Hazreti Абубакыр Сиддикка келип туруп бир жылан ошол жерде бутун чагат. Чакса да кыймылдабай, сыздаган улам Абубакыр Сиддик ыйлайт, көз жашы пайгамбардын мубарак жүзүнө түшкөндө пайгамбар ойгонот. "Эй Абубакыр, эмне болду?" дегенде ошондо айтат, "Мындай болду" дегенде. Пайгамбарыбыз мубарак шилекейин алып туруп, ошол жарага эмне кылат, сүртүп койгондо баягы оорусу токтоп калат. Бирок риваяттарда айтылат, акырында ошол чагуудан улам Абубакыр Сиддик эмне болот дейт, баягы ооруп калат дейт аягында. Абубакыр Сиддиктин сүйүүсү өтө күчтүү болгон. Умму Умара деген сахаби аял. Анын сүйүүсү өтө күчтүү болгон. Бул үзүндүү туугандар. Ойлогон 2-3 сахаба, канча сахаба болсо бардыгы пайгамбарды сүйгөн болчу. Умму Умара Ухуд согушунда пайгамбарыбыздын жанында коргоп, кылычты алып пайгамбарды коргогон аялдардан болгон, билесиңерби? Ухудтан кийин пайгамбарыбыз айтат, "Мен кайсы жерди карап алсам, Умму Умараны көргөн болчумун. Кана" дегенде, Умму Умараны чакырышат дагы, анан айтат, "Алла сенден разы болсун" дегенде, Умар ыйлап турат, "Я Расулуллах, Алла Таалага дуа кылың" дейт да. "Алла Таалага дуа кылың, Я Расулуллах" дейт. Кыяматта бейиште сизге кошуна болоюн дейт. Пайгамбар дуа кылат. Умму Умараны мага кошуна кылгының, "Я Расул, я Аллах" деп дуа кылат пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бул сүйүү туугандар сахабалардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон сүйүүсү адамзатка тийиштүү болгон сүйүүнүн туу чокусу болуп эсептелет. Эч ким, эч качан пайгамбардын сахабалары пайгамбарды сүйгөн сыяктуу эч бир инсанды Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин сүйгөн жок, сүйө албайт. Ошон үчүн Абу Суфьян айтканда, баягы Хубайбты кармап алып туруп өлтүрөбүз дегенде,
Ey Hubeyb, sen hazır жылуу төшөктө үй бүлөң менен болуусуну каалайсыңбы? Сен ордуңда Мухаммадтын болсун, сен өзүң үй бүлөң менен кошо болосуң дейт. Айтат ал, ey Абу Суфиян дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дейт, менин өзүмдүн үй бүлөм менен болуп, пайгамбардын бул жеринде болуусун кой. Менин бул жерде өлүмдөн куткарылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бутуна, мубарак бутуна бир тикенектин батуусуна разы эмесмин дейт. Хубайбтың сөзі, мен өлімден құтылып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың мубарак бутуна бир тикенектин батуусуна разы эмесмин дейт. Ошону айткан учурда Абу Суфьяндын сөзү бар. Фая ажаба ма раайту минан наси юхиббу ахада ка хубби асхаби Мухаммада. Кандай таң калыштын эрсе, мен инсандардан бирөөнү да көргөн жокмун. Сахабалары пайгамбарды кандай сүйгөн болсо, ошондой сүйгөн инсанды көргөн жокмун дейт Абу Суфьян. Ка хубби Мухаммади асхаби Мухаммада. Мухаммадын сахабалары Мухаммадты сүйгөн сыяктуу бир да инсанды, бир инсандын сүйүүсүн көргөн жокмун дейт Абу Суфьян. Алар кимдер болгон? Алар пайгамбардын үммөтү болгон. А биз кимдер? Эгерде биз азыркы учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүбүз дей турган болсок, биздин жүрөгүбүздө пайгамбарга болгон эң биринчи сыпатыбыз кайсы бир сүннөтүн аткаруу эмес тугандар? Аят окудум башта. Пайгамбардын кайсы бир сүннөтүн аткаруу эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон үммөттүктүн эң алгачкы пайдуал болгон далили Расулуллахты сахабалар кандай сүйгөн болсо, ошондой сүйүүбүз болуп эсептелет. Бул бизге парзу айн болот. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я